Жол кырсыктары мен билгендей соңку 10 жылдан бери Кыргызстандагы негизги көйгөйгө айланды. Күндөн күнгө унаа кырсыктарынан жапжаш өмүрлөр кыйылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгат. Өлкөбүздү байланыштырган негизги унаа жолдорунда кырсыктардын көбү катуу ылдамдыктан улам деп айтылып келатат. Жунус Маматалиевич, сиздин оюңуз кандай бул маселеге? Негизги жана жол коопсуздугун, жолдун жанагы эрежесин бузбаш керек да. Негизи анан кийин жаштар айрыкча шашып көп ылдамдатып машинаны айдап жүргөн моменттерди кээде байкабыз. Көп жанакындай нарушение жана күндүз деле көрүп калып атпайбы, ушу суранычта балдардан, жаштардан айрыкча жол кырсыгын, жол эрежесин жакшы эле сактап жүрсө, мен ойлойм көп баягыдай травмандай авариялар деле болбойт эле депчи. Кечээки ситуация деле мисалы үчүн ким андай авария болуп кимге чакырып атканын эле билген жокпуз да. Мисалы үчүн оор акыбалда оорукчан түштү, келгиле жардам бергиле деп биз бардык. Ал кандай адам ким болуш деген ал моментке бизге көп деле кызыктырбайт. Самыйлар ким болсо да барып жардам бериш. Түндөсү биринде эртең менен саат 4-тө мени телефон чалып алган, 4-чү ошо немеден травматолог борбордон. Saat antibiyoti bargancha 5 болду. 5'te уже барсак реанимацияда экен. Реанимацияда акыбалы оорураак экен. Скорый помощь менен алып келгенбиз деп реаниматологдор жардам көрсөтүп атышыптыр. Андан кийин биз барып операция кылдык. Алардын тиги хирургтар менен кошо операция болуп, директор кошо катышып атты. Операция алып чыктык. Акыбалы жакшы. Бүгүн барып доктор менен барып аппарат менен апарып көрүп кан тамырларынын акыбалын көрүп келдик. Жакшы. Бутканда эч кандай шишиги жок, бутунда эч кандай мындай артериалдык жактан ишемиясы дегенче венозный тромбоздордун клиникалары жок. Өзү сүйлөп, акыл эсине келип жатат. Анализдер дагы жакшы экен. Врачтардын айтуусу боюнча анализдерин көрдүк. Биздин жумушта да кээде жанакы жалгыз барып жалгыз операция кыла албай коебуз. Обязательно кээде бизге жардамчы чакырабыз. Ассистентибиз болушубуз керек. Башка специалисттеги чогуу иштегендер, мисалы үчүн чогуу биздин специалист боюнча жардам берген жагы кичине кыйналган моменттер болду. Кечээки ситуацияда ошо жаңыл акыбалдагы жардамга чакырышка туура келди да. Ошон үчүн жаңыл экөөбүз барып колдон келген жардамды берип келдик. Буюрса жакшы азыр оорукчаныбыз жакшы, бүгүн барып көрүп дополнительный назначение жасап оорукчан жакшы болуп бараткан көрүп өзү кичине мындай сүйүнүп турган кезибиз. Кубанабыз да, оору дайыма жакшы болуп кетсин деп тилек кылып.